Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев жолдордон капиталдык оңдоого жабылган тилкелеринде жүргүзүлүп жаткан иштер менен жеринде таанышты. Учурда Ахунбаев көчөсүнөн Чыңгыз Айтматов проспектисинен Токтоналиев көчөсүнө чейин, ошондой эле Байтик Батыр көчөсүнүн Токомбаев көчөсүнөн Сүйөркулов көчөсүнө чейинки тилкелеринде капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлүп жатат. Биз колдон келишинче бүгүнкү күндө болгон иш-чаранын баарын ыкчам, кыска мөөнөттө бүтүргөнгө аракет кылабыз. Себеп дегенде мына жол тыгынын силер да көрүп атасыңар. Бул жылы биз деген 6 жолду оңдоо маселеси коюлган, анан бир жолду жаңыдан салуу, Карадаринскийди. Анан эми биз толугу менен 22 жолго биз деген баш аягы 1 миллиард 400 миң сом акча каражат караганбыз. Иштердин баары өз убагында, өз тартибинде, жобо эрежеси менен кетип атат. Мына биздики азыр мөөнөттөр коюлган. Эгер биз Ахунбаеваны 20-июльга чейин деп аткан болсок, Советский көчөсүн 10-июльга чейин деп мына биздин подрядчиктер убадаларын берип атат. Ошондуктан биз дагы коюлган графикти дагы сактоо максатында ушундай жумушчу топторду түзүп, көзөмөл жүргүзүп атабыз. Андан сырткары борбор аянтыбыз, ал жерде флагшток жана фонтан маселеси коюлган болчу, жана агропромдун астын толугу менен мындай бир сырткы түзүлүшүн оңдоо жана башка максаттуу колдонуу маселеси коюлган болчу. Трудовой резерв жана башка объекттер бүгүнкү күндө куруу иштерине жүрүп атат. Белгилей кетсек, бул көчөлөрдө акыркы жолу оңдоо иштери 2001-2003 жылдары жүргүзүлгөн. Капиталдык оңдоо иштеринин алкагында жолдорго жаңы асфальт төшөлүп, бордюрлар жаңыланат. Жолдордун айрым участоктары кеңейтилип, тегизделет. Жолдон сырткары биз дагы жолго тиешелүү мынакей фасаддардын жумуштарын карап чыктык. Андан тышкары инженерный коммуникациянын жумуштарын карап атабыз. Андан тышкары бул кабелдер шаардагы интернет кабелдерди ошолорду дагы карап, ошолорду да кошо параллельно жол жазалап аткан ичинен кошо баарын тең оңдоп бир жакшы бир мындай айтканда урбан стрит деп коетму, модный эме азыркы эме менен ошол шартты жасап кетели деп атабыз. Шаардыктарга ушундай жакшынакай шарт кылып. Негизи ушунун аркасынан баарыбыз тең ушул көрктүү шаарды алып келгенге аракет кылып атабыз да. Белгилей кетсек, Байтик Батыр көчөсүнүн Алы Токомбаев көчөсүнөн Жибек жолу проспектисине чейинки жана Ахунбаев көчөсүнүн Чыңгыз Айтматов проспектисинен Жукеев Пудовкин көчөсүнө чейинки тилкелеринде оңдоо иштери бир нече этап менен жүргүзүлөт. Биз буга чейин Бишкек шаарынын тургундарына эскертүү бергенбиз. Шаардын тургундарына кайрылып кетет элем. Маршрутту үйдөн чыгаарда пландап чыгып жүрсөңөр жакшы болот эле, пробка кылбай. Желательно азыр баарыбыз эле общественный транспортко отурайлы деп атабыз. Ошо общественный транспортко отурсак, элге кайрылуу да кылып кетсек болот эле. Анан кийин общественный транспорттун айдоочуларына, элдерге да кайрылуу жасап кетсек болот. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, автобустарды токтоткондо только остановкалардан токтотуп, башка жерлерден токтотпой, аялдамалардан эле токтотуп турса, ошо жакшы болот эле да. Ошондой эле Бишкек шаарынын дагы 3 негизги көчөсүндө капиталдык оңдоо иштери жүргүзүү пландалып, жакынкы арада төмөнкү көчөлөрдө иштер башталат. Горький көчөсү Манас проспектисинен 7-апрель көчөсүнө чейин, Юнусалиев көчөсү Сухой Батыр көчөсүнөн Максим Горький көчөсүнө чейин, Жибек жолу проспектиси Курманжан Датка көчөсүнөн Тоголок Молдо көчөсүнө чейин.